Assalamu alaikum. Машина Кейж каналын көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Видео тартууну улантуудабыз Ош шаарындагы Жапала унаа базарынан. Азыр сиздерге тартуулай турган бул видеобуз жалаң Devil Matches унааларын камтыйт. Бүгүн 19 сентябрь 2021 жыл, апта күнгө жекшембе. Азыр навес астында унааларды көрсөтөйм, матиздерди. О, матизден баштайлы. Канча деп атасыңар, матиз? Best 230, 2005, объемы 1. Best комплектация. Bir көрсөтүп коелу. Төрт дөңгөлөк тең жайкы, протекторлары жакшы. Так, Best'te 4 айнектен электро көтөргүчтүү болот, блокировкалары менен электро күзгүлөр, кондиционер жок экен, гидравлика бар. Бир гана кондиционер жок. Салган жакшы. Машина Кейж каналы. Улантып берели. Ол жерде скутер, мотоциклдарды көрсөңүз сартып коюңуз деп калат эле. Турат. Бир гана эсин байланыш номери жазылып турат. 558 00 15 05. Кайсы? Honda экен да? Honda. Унаалар көп экен. Катардын бардыгы толуп чыгып турат. Салам алейкум. Канча деп атасыңар матиз үчтө? 300? 350. 2009 коробка механика. Европа. Кыймылдаткычтын көлөмү 0,8. Рейлинг бар. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө, айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жаздыгы бар. Корректировка фар. Кондиционер жок экен. Көрели. Матиз канча болуп атат экен? 2003 коробка автомат. Спрайт түстө. 4 дөңгөлөк тең кышкы, протекторлары жакшы. 230 миң. Так, уна жабык экен. Отуруштары эко кожада, рулу да ошондой. 4 айнектен электро көтөргүчтө Best экен да? Best комплектация. Айдоочуда подлокотник бар. Жакшы. Канча деп атасыңар матиз үчтө? 340 деп. 340. Корея экен, а? Кондиционерлердин патрубкасы. Так. Гидравликаныкы көрмөйт а мынакей, гидравликанын бачогу. 2011. О, жылына маневре турган экен. Коробка автомат, партроник датчиктери, мини спойлер. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө, айдоочуда коопсуздук жазыгы бар, отургучтары велюр, кондиционер, печка. Пробег канчаны көрсөтүп аткан? Пробег 190 миң. 350 миң беле? 340 миң. Бул силерден бе? Канча болуп атат? 240 миң. 2004 жылы чыгарылган коробка автомат. Bu da oturuşları эко кожада. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө. Пробеги 250 миң километр. Силерден бе? Кайсы силерден? Акпы? Акты тарттык, а? Так, бул жерде дагы күмүш түстө матиз экини көрсөтөйүн. Корея деп турат. Заводской механика окшойт анда. Best eкен да.
Отырғыштары эко кожада. Кондиционер. Пробеги 267 000 километр. Басы қанша oldu? 230 000. 230 000 сом деген километр. 230 000 сом. Matiz 2. Өзбекстан. Екі мың төрт коробка механика. Сыртқы көрініш аяғы жақсы. Кондиционер бар ғой? Жоқ екен, а? Гидравликач? Гидравлика бар. 208 000 пробег километр. 230 000 сом деді басы. Сіз қаншада отасыз Matiz 2-ні? 250. 2010 Өзбекстан. Төрт дөңгөлек өтең жайқы, протекторлары жақшы. Ең жөнөкөй комплектация екен. Пробеги 151 000 километр. Же гидравлика бар ба? Гидравлика бар же жоқ па? Жоқ па? Ушул көрсөтөйлү. Канчада отасыңар? 270. 2004. Коробка автомат, без комплектация. Қымбаттаптыр бірақ. Айдаучыда подлокотник бар. Пробеги 195 000 километр. Рулюдағы кожаный, эко кожаный. Эми акырындан негізгі қатар жаққа бар өте өрелі. Сатылды о? Қанша сатылды? 280. Жылы қанша? 2005 бе? Корея екен. Отырғыштар эко кожада, коробка автомат, кондиционер печка, алдың қайнектері электрокөтөргүчтүү. Жақсы. Жақсы оны. 280 000 деді. Мынакей негізге Matiz'дер тұрған жаққа қатарға келдік. Бұл жақта эле мынанда адамдар чогулуп Matiz баа болуп сатылды окшойт. Кайсы машина сатылды? Мына Matiz 2 екен, а? Корея. Қаншаға сатылды? 190-ға. 195 000-ге сатылыптыр. Коробка автомат. Жақшы. Отырғыштары велюр. Bir салон көрсөтүп коеюн. 195 000-ге сатылған ушул коробка автомат. 195 000-ге кетти. Төрт дөңгөлөк өтең. Жо, арканкылары жайкы, алдыңкылары кышкы экен, протекторлары жакшы. Шунун жанында Matiz 2 Өзбекстан 2008 195 000 сом дейт булда. Так, кондиционер, алдың кайнектер электрокөтөргүч, пробеги 128 000 километр. Matiz 2 Өзбекстан 2006. Так, чаң болып жақшы көрінбей жатса, сіздерге осы екеде оқып қойын. 220-44-10-88 номерінде есі. Басы 185 000 сом. Кондиционер бару бар екен. Комплектация жақшы бұнықыда. Пробеги. Толыч. 616 000. Андай болмаса керек, білбеймін. Өзіңіздер көрдіңіздер, 616 000 деп тұрады. Так, партроник датчиктері дағы бар екен. Шунун жанында Matiz 2 Корея 2003 коробка механика
180 миң сом. Боло турган баасында айтып кетип атат, жакшы. 165 миң сом. 4 дөңгөлөгү тең, жайкы. Отургучтары эко кожада. Пробеги 257 миң километр. Matiz 2 Özbekistan 2008 200 миң сом. Кондиционер бар. Matiz 3 Европа 2009 объемы 0,8 коробка механика. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар. Так, кондиционер жок экен, а? Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө, корректировка фар 3 режимде бар. Айтылыш баасы 300 миң сом. Matiz 2 Корея. Гидроусилителдин бачогу мына. Кондиционерлердин патрубкасы 2001 же 2 экен, а? 100 канча дедиңер? 190 миң сом. Пробегин айтып коеюн, 183 миң километр көрсөтөт. Уланта берели. Канчада отас ака? 190 миң. Matiz 2 Өзбекстан. 2010. Арканкы тарабын көрсөтөйлү. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө, гидравлика барбы? Гидравлика бар экен, кондиционер жок экен, а? Канчада отасыңар? 190. Matiz 2 Өзбекстан булда. 2008. Мындай песочный түстөгү Matiz'дер көп жолуп атат. Болдумбу бүгүн? 190 миң сом. Гидравлика, электропакет, центр замок, пульт. Кондиционер, жакшы. Центр замок да барбы пульту менен? Жакшы. Пробеги канчаны көрсөтүп атты? 152 миң. 152 миң километр. Барды кондиционер иштейт, а? Болду. Matiz 2. Бул дагы Өзбекстан, Россия транзит номеринде. Эмил алып келдиңерби? Bir ay boyu elектейт, 2010. Диаль составы. Так, жөнөкөй комплектация экен, а? Пробеги 221 миң километр. Баасы канча болду? 200 миң сом. Бести канчада отасыздар? 190 миң. 2008. Кыймылдаткычтын көлөмү 1 куб. Өзбекстан. Дөңгөлөктөрү 4 тең жайкы. Абалы жакшы. Кондиционер жок, калган гидравлика, электропакет паралар. Пробеги 254 миң километр. Баасын канча дедиңер? 190. Баасын деле мындай өтө деле озун толтуруп айтпады, ачыгын айтайын. Боло турган баасын айтып койсуңбу? Боло турганы 175 миң. Мынакей. 175 миң сомго бере беремдер. Жакшы, кайсы? Дагы бир песочный түстөгү Matiz 2 Өзбекстан. Так, 2006. Так, кондиционер бар. Пробеги 151 миң километр. Шум изоляция болгон экен да? Шум изоляция болуп тур. Баасы канча болду бунун?
155 миң сом. Жакшы. Ушул а? Матчиз 2, Өзбекстан. 2009. Түсі бирок жакшынакай экен. Жақты. Бирок простой экен да, эң жөнөкөй комплектация экен да. Пробеги 161 миң километр. Басы канча болду бунун? 180 миң сом. Алды. Мынабы? Мына. Көрөбүз. Так. Өзбекстан бул дагы 2005 кыймылдаткычын көлөмү 1 куб. Бирок Бетске окшойт го. Карасаң, Бест. Рулю корейский алмашылган экен. Так, кондиционер жок. Пробеги 208 миң километр. Бестте десем, Бестке да окшойт экен бирок. Басы канча болду? 190 миң километр. Сом деген. Бул жакта Матчиз 3-тү көрсөтөйүн, Европа. 2008, объему 0,8. Канча деп атасыздар? 320 миң. Коробка механика экен, а? Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө, кондиционер барбы? Бар экен, жакшы. Электро күзгүлөр, корректировка фар, айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар. Муна жакшынакай эле көрүнөт. 320 миң сом, а? Жакшы. Эми азыр Матчиз 2-ни көрсөттүм ошо Бест деген. Эми кээ-биркиде мындай чогулуп жасалып калган уналар да болот. Ошондо кичине ушунус абалга туш келип калабыз. Мындай Өзбекстанда эле корейский салон кылып жасап алгандар болот. Мындай кыймылдаткычты дагы 1 куб кылып алгандар да болот. Ушундай болуп кете берет эми. Мына эми урматтуу көрүүчүлөр, ушун менен жыйынтыктай берели. Мен оюмча аябай кызыктуу эле болду. Сатылган уналар болду. Көрсөңүздөр, үзүп көргөндөр болсо, кайтара башынан көрүңүздөр. Себеби сатылган уналар чыкты алдында. Биздин менетибизди баалап, сөзсүз түрдө лайк басканды унутпаңыздар.